Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы электролиз үчүн Фарадейдин закондору. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө электролиз үчүн Фарадейдин эки закону жөнүндө маалыматка ээ болосуңар. Алгач ар бириңер өзүңөрдүн алган билимиңерди текшерип алгыла балдар. Төмөнкү суроолор аркылуу. Биринчи суроо: туздардын, кычкылдардын, кислоталардын, жегичтердин эритиндилери булар эмне деп аталат? Бул жерде эки вариант берилген: электролиттер, диэлектрик. Албетте туура жооп бул электролиттер. Анткени булар электр тогун өткөрүшөт. Ал эми диэлектрик бул электр тогун өткөрбөйт. Кийинки суроо: электролиттердин суу менен кошулуусунда нейтралдуу молекулалардын оң жана терс иондорго ажырашы эмне деп аталат? Мен ойлойм, балдар, силер туура жообун таптыңар. Бул албетте диссоциация. Демек туура жообу А. Ал эми рекомбинация бул оң жана терс иондор кайрадан биригип нейтралдуу атомдорду түзүүсү. Биздин кийинки сурообуз: эритме аркылуу тогуткон кезде электроддо заттын катмарынын бөлүнүп чыгуу кубулушу? Туура жообу Б варианты, электролиз. Ал эми электрод деген бул катод жана анод пластинкаларын биз электрод деп атайбыз. Биздин акыркы суроо: металдын бетин дат баспай турган асыл металлдар менен капташат. Буну биз эмне деп коебуз? Туура жообу А варианты, галваностегия. Эритме аркылуу тогуткон кезде электроддо заттын катмарынын бөлүнүп чыгуу кубулушу электролиз деп аталат. 1833-1834 жылдары англиялык физик Фарадей түрдүү электролиттер аркылуу ар кандай чоңдуктагы токту жиберип, электроддо бөлүнүп чыккан заттардын массаларын текшерип, электролиздин эки законун ачкан. Биринчи законуна көңүл буралы. Электролиз кезинде электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы эритме аркылуу өткөн заряддын чоңдугуна түз пропорциялаш болот. Бул жерде формула жазылган, балдар. М барабар К көбөйтүү Q. Мында М электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы, Q эритме аркылуу өткөн заряддын саны. Ал эми К заттын электрохимиялык эквиваленти деп аталган турактуу чоңдук. К сан жагынан эритме аркылуу 1 кулон заряд өткөн кездеги электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасына барабар. Электрохимиялык эквиваленттин бирдигин таап алыш үчүн, балдар, биз бул формуладан К'ны таба турган болсок, анда М бөлүнгөн Q деген формулага ээ болобуз. Мына ушул жерден М бул масса бирдиги килограмм, ал эми электр заряддын бирдиги кулон. Демек, электрохимиялык эквиваленттин бирдиги килограмм бөлүнгөн кулонго барабар. Туюнтулат ушул бирдик менен. К бул ар бир зат үчүн белгилүү мааниге ээ таблицада берилүүчү чоңдук. Бул жерде бир нече заттардын маанилери берилген. Мисалы үчүн калай. Калайдын электрохимиялык эквиваленти 0,62 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасы килограмм бөлүнгөн кулонго барабар. Фарадейдин экинчи закону: заттын электрохимиялык эквиваленти анын химиялык эквивалентине пропорциялаш. Формулада көрүнүп тургандай эле К бул электрохимиялык эквивалент, ал эми X химиялык эквивалент. С бул бардык заттар үчүн бирдей мааниге ээ болгон турактуу сан. К'нын бул маанисин Фарадейдин биринчи законундагы К'нын ордуна коюп, эки закондун байланышын жазып алалы. Бул Фарадейдин биринчи закону. Мына ушул формуланын ордуна, балдар, биз К'нын маанисин алып келип кое турган болсок, анда төмөнкү формулага ээ болобуз. Мына ушул жерден, балдар, биз ток күчүнүн формуласынан электр зарядын тапсак, Q барабар I көбөйтүү T болот. Экинчи катарда жазылган Qнун ордуна, формуладагы Qнун ордуна I көбөйтүү T'ны койсок, анда төмөнкү формула келип чыгат. Химияда силер билгендей эле атомдук массаны валенттүүлүккө болгон катышы химиялык эквивалентти берет. Анда биз 4-үнчү катарда жазылып турган формуладагы X'нын ордуна А бөлүнгөн M'ди жазып алабыз. Мына балдар,
биздин негизги формулабыз келип чыкты. Демек, электролиз кезинде электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы заттын атомдук массасына, ток күчүнө жана ток өткөн убакытка түз, ал эми валенттүүлүгүнө тескери пропорциялар. Жогоруда Фарадейдин 2 закону менен тааныштык. Мына ушул закондун формуласын колдонуп биз маселе иштейли. Маселенин шарты төмөнкүдөй. Эгер иштелип чыгаруучу буюмга массасы 1,8 грамм никель катмары жабылган болсо, никелдөө канча убакытка созулган? Ток күчү 2 амперге барабар. Маселенин шартын жазып алабыз. Демек, массасы 1,8 грамм деп атат. Биз килограмм менен туюнтабыз, албетте, системасын өткөрүп балдар. Андан кийин ток күчү 2 ампер, I барабар 2 амперге. Бул жерде заттын тегин айткан никель деп. Демек, электрохимиялык эквиваленттин таблицадан карап жазабыз. Ал 0,3 көбөйтүлгөн 10⁻6 даражасы килограмм бөлүнгөн куломго барабар. Алуучу чоңдук бул убакыт. Чыгарабыз балдар. Биринчи бизге керектүү формула Фарадейдин 1 законун жазып алалы. Мына ушул формуладан Q бул I көбөйтүү T-га барабар. Анда биз Q'нун ордуна алып келип I көбөйтүү T'ны койсок, төмөн формула орун алат. Мына ошол жерден биз T'ны табышыбыз керек. Изделүүчү чоңдук бизде T. Төмөнкү формула келип чыгат. Мына ушул формуланын чоңдуктардын ордуна сан маанилерин кое турган болсок, анда математикалык эсептөөнү жүргүзсөк 3000 секундта. Бул деген 50 минута. Демек, жолу 50 минута. Эгер иштелип чыгаруучу буюмга массасы 1,8 грамм никель катмары жабылган болсо, никелдөө канча убакытка созулат? Демек, 50 минутага созулат экен. Ток күчү 2 амперге барабар болсо. Бул жерде 3 маселенин шарты берилген балдар. Мына ушул маселе үйгө тапшырма. Силер менен бүгүн балдар Ош шаарындагы номер 52-Кыргыз Түрк Достук атындагы мектеп лицейин физика мугалими Батирта кызы Бүсөнөн болдум. Бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына жетти балдар, саламатта тургула.